Ошо 2017-жылы бир кичинекей чакан мейманкана ачып алганбыз. Нарында туризм багыты аябай өнүгүп жатканына байланыштуу бул мейманкана туризмдин бир бөлүгү болуп эсептелет. Ошол себептен ошо келген меймандарыбыз, келген конокторубуз ошо башка чет мамлекеттен келеби же жакынкы эле ошо биздин өзүбүздүн региондордон келеби, ошолор келгенде жакшы тейлөө көрүп кетиш керек да. Мейманкананыкы ошол эле экен да, эң негизгиси жылуу, адамдар өзүнүкүндөй үйүндөй сезип кетиш керек экен. Анан бул өзүнчө эле бизнес жаатында дагы эмес, мындай мен өзүм адамдар менен иштегенди аябай жакшы көрөм. Ар түрдүү адамдар келет. Анан ошол себептен дагы ушул именно мейманкана ачабы деген ойго келдик да. Биздин мейманканабыз этно стилде жасалган жана илгерки апабыздардын 30-40 жылдагы курактарды чогултуп келип, аларды кайра реставрация кылып, жаңыртып, анан ошо илип койгонбуз. Ошо конокторубуз келгенде өзүлөрүнүн кыргыздардын мындайча айтканда маданиятын көрсүн деп аз да болсо ошого салым коштук да, ошо кыргыздардын маданиятын өнүктүрүүгө кичине салым кошолу деп. Келген конокторубуз тетиги биз көрбөгөн океандын ар жагынан Америкадан бери, Австралиядан бери келип жатышат. Биздин мейманканада 10 бөлмөбүз бар. 10 бөлмөдө 35 кишини кабыл алабыз. Чай ичкен жерибиз бар, эс алуучу жайыбыз бар, баардык шарты менен. Бул түздөн түз адамдар менен иштешесиң, түздөн түз аларга кызмат көрсөтөсүң, тейлөө көрсөтөсүң. Анан мен буга чейин көп эле бизнестерди аркалап келгем. Анан ойлодум, аз да болсо мен ушул эки тажрыйбамды башкаларга мен деле ошо тажрыйбамды бере алам деп ойлодум да. Себеби четте карап турбай, өзүң эле ошо бизнести же ошол эле ишти кыла бербей, балким мен дагы бир коомго аз да болсо пайдам тиет деп ойлодум да. Балким менден жакшы ментор чыгып, балким адамдар менин ошол эки кызматыман жакшы натыйжа көрүп, иши өнүгүп кетет.